У нас уже 94 участника. Бизде Мне бардыгы кажется, 94 катышуучубуз бар, эмесе ишибизди баштай берсекпи деп ойлоп турам. Азыр кесиптештерибиз дагы келип кошулат. урматтуу кесиптештер, биздин команда Команда работает для вас. убактыңарды бөлгөн үчүн. Силер билгендей, биздин вебинарлар жума сайын өтөт. 1,5 саат. Бүгүнкү күндө маалымат катары айтып коеюн. Бүгүнкү күндө 8-чи семинар болуп атат. Бүт семинарлардын баарын запись негизинде көрсөңөр болот. Азыр мен көрсөтөйүн сизге. Биз силер үчүн мындай YouTube'да канал түзгөнбүз. PISA 2025. Бүт запистердин баарын ошол жерден кыргыз, анан орус тилинде көрсөңөр болот. Андан тышкары бизде Facebook'та страничка бар, PISA 2025. Ал страничкада деле бүт материалдардын баарын каттоодон өтүп көрсөңөр болот. Семинарлар, жаңылыктар, бүт баарын ошол жерден бүт информацияны тапсаңар болот. Эми семинар боюнча айтып коеюн, семинар 2 тилинде өтөт. Кыргыз тилинде, орус тилинде өтөт. Каттоодон өткөндөн кийин тилди тандасаңар болот. Бизде кыргыз тилинде синхронный переводчиктер бар. Эми уруксат болсо, мен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү спикер Гүлнур Торалиева жөнүндө айтып, семинар боюнча айтып кетейин дедим элем. Уруксат болсо орус тилинде өтүп баштайлы. Урматтуу катышуучулар, баарыңыздарды бүгүн көрүп турганыма кубанычтамын. Биз бүгүн 8-ci жолу семинарыбызды өткөрүп атабыз. Бардыгы болуп 12 семинар өткөрүлмөкчү. Дагы бир жолу айтып кое турган нерсе, биз атайын сиздер үчүн Facebook'ta атайын баракчабызды ачканбыз. Ага катталып, андан кийин репост жасап, жакты белгилерин койсоңор болот. Анан биздин учурунда темалардын бардыгын, керектүү болгон материалдарды ушул биздин Facebook баракчабыздан карап көрсөңүздөр болот. Андан тышкары биз YouTube каналы ачтык. Атайын PISA 2025 деген ошол жерге кирип, ошол YouTube каналдан дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Азыр биз Zoom'да дагы ошондой эле онлайн режимде Facebook'та дагы трансляция болуп атат. Ошондуктан силер Facebook'тан кирип дагы көрсөңүздөр болот. Эмесе бүгүнкү ишибизди баштадык. Бүгүн мен сиздерге биздин мыкты досубуз Гүлнур Торалиеваны тааныштыра кетсем. Галина Сергеевна, сизди көрүп турганыбызга дагы кубанычтабыз. Биздин жетекчибиз, биздин ошо PISA долбоорунун жетекчиси Галина Сергеевна бизге бул жаатта жардам көрсөтүп келе жатат. Аман эсен сиз менен көрүшүп турганга кубанычтамын. Гүлнур, сага дагы чоң ыраазычылык. Ошол убакытта биздин семинарга азыр мен сени тааныштырып кетсем, бул абдан компетенттүү адис. Ушул медиа өнүмдөрдү илгерилетүү боюнча маалымат менен иштөө жаатында белгилеп кое турган нерсе, ошол санарип дүйнөсү сөзсүз түрдө абдан чоң агымдагы маалымат менен байланыштуу экендигин билебиз. Ошондой эле биздин балдарыбыз үчүн дагы мына ушул санарип дүйнөсүндөгү абдан чоң көлөмдөгү маалымат менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү биздин балдарыбыз үчүн дагы абдан маанилүү. Анын ичинде электрондук тексттерди окуй билүү жөндөмү, маалымат издөө жөндөмү, ошондон кийин маалыматты түзүмдөштүрүү, гипотезаларды түзүү, ошондой эле ошол гипотезалардан фактыларды эргеп алуу жөндөмдүүлүгү кандай маанилүү экендигин билебиз. Манипуляция менен кантип иштеш керек экендигин дагы өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Негизи интернетте бизге пайдалуу маалыматтар менен катары эле айрым жагымсыз жана керексиз нерселер таштанды сыяктуу негизсиз керексиз маалыматтар да бар экендигин билебиз. Ошондуктан аларды биз эргей билген жөндөмдүгүнө да ээ болушубуз керек. Гүлнур Торалиева бизде ошо бизнес администрирлөө маселеси боюнча, багыты боюнча Испаниядан окуудан өткөн. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын жана башка Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы кеп кеңеш берип келе жатат. Ошол медиа илгерилөө жаатында да тышкары анда социалдык долбоорлору дагы бар. Алардын алкагында
Гүлнұр Төрәлиева биздин кыздарыбызга, айымдарыбызга Digital айым деген атайын программаны иштеп чыккан. Андан тышкары ошол адамдарга креативдүү, инновациялык долбоорлорду иштеп чыгууга, аларды медиа коштоо маселелери боюнча колдоо көрсөтүп келе жатат. Гүлнур, келгениң үчүн чоң рахмат билдирип коелу. Менин билишимче, сен активдүү социалдык түйүндөрдө дагы активдүү колдонуучу экениңди билебиз. Мунун 3 критерий бар, өзүңөр билгендей, бул бир аз тамашалашып, адамдардын көңүлүн көтөрүү боюнча, ошондой эле ири идеяларды сунуштоо, анан кийин ошол өзүңдүн ишиңде да социалдык түйүндөр аркылуу өз ишмердүүлүгүңдү жүргүзүп келе жатасың. Ошондуктан мен өзүм экран токтотуп туруп, анан Гүлнур, сага сөз берсем, кош келипсиң. Саламатсыздарбы? Эдуард, чоң рахмат. Мына ошондой мени тааныштырып койгонуң үчүн. Мен кубанычтамын бүгүнкү катышуучулардын баардыгын ушул жерде жолугушуп отурганыма. Бизде 131 катышуучу бар экен. Бул абдан чоң сандагы аудитория мен үчүн. Ошон үчүн бүгүн колумдан келишинче сиздерге пайдалуу маалыматты айтканга аракет кылайын. Азыр 2 секунд убакыт берсеңиздер, мен презентациямды коюп алсам. Биздин презентациябыз чындыгында эле, биздин жолугушуубуз чындыгында баарыбыз үчүн пайдалуу болсо экен деп үмүттөнөм. Ошондуктан эгерде мен ошол презентация болуп аткан мезгилде суроолор жаралса, чатка жазсаңыздар болот. Мен аларга жооп бергенге аракет кылайын. Берилген суроолорго ошондой эле презентациядан кийин бир аз убакыт калтыранга аракет кылайын, дагы кошумча силерден кандайдыр бир суроолор жаралса. Бүгүнкү биздин темабыз, бүгүнкү күндө эң бир тренд темалардын бири деп коеюн да, ол медиа сабаттуулук темасы. Жана бүгүнкү күнгө карата абдан көп адамдар медиа сабаттуулук деген эмне түшүнүгү жөнүндө маалыматы жок болсо керек. Бирок бул медиа сабаттуулук деген түшүнүктүн жаралганына көп убакыт болду. Жана азыр эң тажрыйбалуу эксперттерибиздер дагы медиа сабаттуулуктун эмне экендигин так аныктамасын бере элек. Анын эмне кереги бар, эмне үчүн медиа сабаттуулукка ээ болуш керек мугалимдер менен окуучулар деген тема тегерегинде дагы деле талаш тартыштар жүрүп атат. Мен болгону силер менен бүгүн ушул медиа сабаттуулуктун келечеги кандай боло тургандыгы туурасында сөз кылсамбы деп атам да, ушул темага келгенде. Анан баягы сынчыл ой жүгүртүүгө таянуу менен мен берген маалыматты дагы өзүңөр аңдап түшүнөсүздөр деген ойдомун. Медиа сабаттуулук деген эмне? Ушул медиа сабаттуулук деген көбүнчө бул ошол маалыматты алып, аны талдап, баалап, анан кийин аны чагылдырганга жана ушул маалымат менен иштегенге мүмкүнчүлүгү туурасында айтат. Бирок медиа сабаттуулуктун дагы бир башка жагы бар. Башкача айтканда, бул ошо медиа контентти түзө билүү көндүмү да. Айталы, маалымат болсо ошол маалыматты талдап, андагы керектүү нерсени бөлө берүү жөндөмү, ошондой эле ошол маалыматтын өзүн жаратуу жөндөмү дагы маанилүү болуп саналат да. Мектеп программасын биз билгендей эле ошол окуучу көбүнчө ошо алган маалыматты талдаганга багытталат да, окуучунун иш аракети. Бирок ошол эле учурда айталы, ошол окуучунун өзү ушундай маалыматты жаратуусуна багытталган көнүгүүлөр өтө аз окуу программасында. Медиа сабаттуулук деген ушул эки аспектти тең өзүнө камтыйт. Ал эми экинчиси айталы, мисалы, мындай дагы бир мамиле бар да, анча натыйжалуу эмес деп ойлойм аны. Анткени өспүрүмдөрдү, окуучуларды айталы кандай медианын кандай түрү болсо дагы ошонун колдонуусуна кандайдыр бир чектөөлөрдү коюу боюнча дагы ыкмалар бар, баягы алардын коопсуздугун ойлоо менен. Анан алар баягы азыраак колдонсо деген ой менен. Экинчи дагы бир мамиле бар, ал көбүрөөк жемиштүү деп ойлойм менин көз карашымда. Ал тескерисинче ошол жаштарды, өспүрүмдөрдү
мектеп окуучуларын ошол медиа процессине аларды аралаштырууга аракет кылуу, жанагы медианын өнүмдөрүн колдонууга, алардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө, креативдүү болууга, көрүк нерсени үйрөнүүгө пайдаланууга аракет кылууда, ошого пайдаланууга үйрөтүүгө аракет кылуу. Башкача айтканда, көп учурларда мына ушундай эрежени колдонуу жакшы натыйжаларды берет. Мисалы, биз азыр толугу менен ошо жаштарыбызды кайсы бир маалыматтардан чектеп кое албайбыз. Жана алар ушундай контентти жаратууга чектөө кое албайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө контентти жаратып аткан ошол аудитория барган сайын жашыраак болуп баратат. Абдан балдарга дагы арналган контенттер да бар. Мисалы, TikTokко кире турган болсоңор, эң популярдуулукка ээ болгон тиктокерлер көбүнчө балдар экендигин көрүп атабыз. Ошондуктан аларга чектеп, аларга тыюу салгандан көрө, ошол алар колдонуп аткан, интернетте колдонуп аткан нерселерди коопсуз колдонгонго үйрөтүшүбүз керек. Ошол көндүмдөрүн өнүктүрүшүбүз керек деп айткым келет. Ал эми медиа сабаттуулук эмне үчүн керек деген суроого жооп бериш үчүн мен баягы кеңири мааниде айтсамбы деп турам. Мисалы, бул жерде сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүшүбүз керек деп айтып атабыз мектеп окуучуларында. Жана өзүм тажрыйбама таянып айта турган болсом, мен да абдан тренингтерди көп өткөрүп атам мугалимдер үчүн. Ушул медиа сабаттуулук боюнча маселени көтөргөндө биз гендердик сезимтал болуу маселесин дагы айкалыштырып атабыз да. Айталы ошол медиа сабаттуулук аркылуу ошол башка өнүгүү жааттарында ошол гендерге сезимтал болуу, экстремизмге каршы туруу, радикалдашууга каршы турууда да колдонсо болот. Андан тышкары дагы кибербуллингке дагы каршы туруу боюнча дагы өзүнүн жакшы натыйжаларын бере алат да. Ошол медиа сабаттуулуктун абдан чоң бир шайман десек болот. Анан анын ичинде өзүбүзгө керектүү болгон багыттарды берсек болот. Суроолоруңуздарды эстеп калсаңыздар, анан кийин ошо кол көтөрүп атканыңыздарды көрүп турам, анан сурооңуздарга бир аз кийинчерээк жооп берейин. Медиа сабаттуулук деген бүгүнкү күндө баягы эл аралык практикада дагы мугалимдер мына ушундай бир сабактын бир бөлүгү катары колдонуп келатышат өзүнүн практикасында. Мисалы, Финляндияда, Америкада, Улуу Британияда көпчүлүк сабактарды өтүп аткан мезгилде адегенде алар жаңылыктарды талкуулоодон баштайт. Жана мына ушул мамиле же ушул ыкманы алар ошол жаңылыктардын күн тартибиндеги практика деп аталат. Жана бүгүнкү күндө айрым мугалимдер өзүнүн ошол усулдугун, ошол жанагы жаңылыкты талкуулоодон сабакты баштоо, ошол ыкмасын дагы колдонуп, алар кээде 5 мүнөт убакыт бөлүп атат буга же башка көбүрөөк убакыт бөлүп атат. Бирок ошол дүйнөдөгү мугалимдердин бардыгы эгерде орточо алганда бүгүнкү күндө ар бир жашоонун планетанын ар бир жашоочусу ошол ар кандай медиа контентти колдонууга убактысын жумшай турган болсо, демек мына ошол нерсени өзүбүздүн сабагыбызда да колдоно билишибиз керек деп ойлогон мугалимдердин саны барган сайын көбөйүп бара жатат. Анан биз ошол кабылдап аткан маалыматтын көлөмү барган сайын көбөйүп бара жатат. Жана айталы Reuters'те айта турган болсок, күнүнө 6000ге жакын жаңылыктарды чыгарып турат. Мисалы, ошондой эле жанагы ири жалпы дүйнөгө өзүнүн өнүмдөрүн жайылткан, ушул жаңылыктарды бере турган ушул медиа басылмалары дагы өздөрүнүн ишин уюштуруп аткан мезгилде ошо мугалимдер өздөрүнүн окуучулар өздөрүнүн кругозорун кеңейтүү үчүн алардын жаңылыктардын пайдаланышына дагы көңүл буруп атышат да. Андан тышкары ошол педагогикага адистешкен ошол мугалимдердин көпчүлүгү дагы бүгүнкү күндө мен силер менен да шилтеме берем алардын эмгектерине. Мына ошол жерде эң башкы жаңылыктардын күн тартиби бүгүнкү күндө сабактарда колдонулган нерселер бул жана бул ошол күн тартиби жаңылыктардын күн тартибинде ар бир мугалимди, ар бир окуучуну түшүлткөн ошол маселелердин тегерегинде болот экен да. Жана алар
айталы вирус кандайча жайылтылып атат, кимдерге ал таасир этип атат деген сыяктуу жаңылыктар чыккан маалыматтарды жеткирүү жаатында. Ал эми Америкадагы айрым мектептегилер болсо COVID-19га байланышкан жаңылыктарды колдонуп, балдар статистика маалыматтарын балдарга айтып берип атышты. Мына ушул ыкманы колдонуунун же болбосо жаңылыктарды сабак учурунда колдонуунун кандай мүмкүнчүлүгү бар? Силер көп учурда уксаңар керек болсо да, мисалы, бизге баягы косинус, синустун эмне кереги бар эле, бизге математикадан өткөн, анан алгебрадан өткөн эмне кереги бар эле деп ойлогондор деле бар суроо бергенде туура бүгүнкү күндө. Ошондуктан мына ошол жаңылыктарды сабак учурунда колдонгондон эмне пайдасы бар деп да ойлогон адамдар жок эмес. Айталы, мисалы математика, айталы мына мисалы үчүн ошол жаңылыктардын күн тартибин эмне үчүн колдонулган? Ошол бүгүнкү күндө болуп аткан, алар сабак алып аткан, өтүлүп аткан сабактардын актуалдуулугун арттыруу үчүн керек болот. Бул эмне үчүн керек дейсиңер? Анткени айталы бүгүнкү күндө атайын жүргүзүлгөн изилдөөлөр бар. Жана ошол адамдын интеллекти канчалык жогору болсо, ошончолук ал тигил же бул сабакты эмне максат менен окуп аткандыгын түшүнүш керек экендигин белгилейт да. Силерде кандай экенин билбейм, урматтуу мугалимдер, бирок урматтуу кесиптештер, бирок мен машыктыруучу катары, тренер катары күнүнө 2-3 саат убактым ошол билим мага керек экендигини ынандыруу үчүн жумшап атам. Чындыгында эле бүгүнкү күндө дагы ошол жаңылыктарды талкуулоонун өзү мына ушул суроолорго жооп бергенге жардам берет. Экинчиси ушул бунун кереги эмнеде дегенде, кандай десем, ошол окуучуларга бир ышык дем бериш үчүн, тигил же бул маселелерди чыгаруу үчүн дейли да. Мисалы бир кызыктуу бир кейс жөнүндө айта турган болсом, Стэнфорд ошо мугалимдердин бири Америкада ошол Оскарда болгон жаңжалды пайдаланып, ал жанагы расалык баспырлоого айланышкан эмес беле ошол жаңжал. Мына ошол нерсеге таянуу менен ошо балдарга тапшырма берип, ушундай бул медиа өнүмдөрдү, контентти жараткыла деп, анан мунун натыйжасында ошол окуучуларды басмырлоого каршы болуп, толеранттуу болгонго үндөө үчүн ушул нерсени колдонгон да. Анан ошол окуучулар ушул тапшырма боюнча ар кандай TikTok'то видеолорду тартышкан, плакаттарды чыгарышкан, жана ушул нерсеге карата өзүнүн позициясын тактап алганга алардын мүмкүнчүлүгү жаралган. Андан кийин баягы экинчиси мына ошол креативдүүлүк үчүн, чыгармачылык үчүн жана тереңирээк талдоо үчүн теманы ушул мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мен ошол жана жаңылыкка байланышкан күн тартиби боюнча айта турган нерсе ошол медиа сабаттуулук деген мектеп окуучулары үчүн. Бул демек ушул жаңылык түрмөгүн колдонуу сабак учурунда мына ушул бир ыкма катары колдонуп келе жатат. Ал эми азыр башка мамилелер жөнүндө айта турган болсок, дагы бир нече ыкмалар бар колдоно турган. Айталы манипуляцияга каршы күрөшүү же пропагандага каршы күрөшүү, маалыматтарды бурмалоого каршы күрөшүү жаатында да ар кандай ыкмалар колдонуп келе жатат. Жана айталы ошол медиа сабаттуулуктун өзү бул ошол маалыматты колдонуучулар ага көбүнчө сын пикир менен карап аны пайдалана билип, жана ошондой эле ар кандай ошол реалдуу коркунучтардан өзүн коргогонго мүмкүнчүлүгү болуш керек. Анын ичинде буллинг, кибербуллингден кантип коргонуш керек экендиги жаатында да ушул маселени колдонсо болот. Же болбосо алдамчылыктан өзүн коргоо үчүн, порнографиядан коргонуу үчүн
колдонула турган мүмкүнчүлүктөр бар да, ошондуктан медиа сабаттуулук дегендин өзү бизге бүгүнкү күндө ошо биздин окуучуларыбызга өздөрүн ошол реалдуу коркунучтуу опурталдуу коркунучтардан өзүн коргогонго тарбиялоо, ошолорго мүмкүнчүлүк берүү болуп саналат. Андан тышкары ошол жаңылыктар жаатында келе турган болсок, айталы, силер өзүңөрдүн тажрыйбаңарда билесиңер болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин окуучуларыбыз көп учурларда ошо интернеттен көргөн нерсенин баардыгына ишенип алышат да, же телевидение аркылуу жаңылыктардан берилген маалыматтарга ишенип алышат. Социалдык тармактарда тараган маалыматтарга ишенишет жана глобалдык изилдөөлөрдө ошол эле Стэнфордто жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжалары көрсөткөндөй, баардык ошо сурамжылоого катышкан окуучулардын ичинен ошол Американын мектептеринде окуучулардын 80% мына ошол жаңылык коюп чыккан маалымат боюнча кайра суроо берип такташпайт экен. Эмне деп айтса ошого ишенип алышат экен. Ал эми мына ушул жаңылыкты ким берип атат, ушул жаңылыкта айтылган нерсе кимге пайдалуу болушу мүмкүн деген суроолорду бербейт экен да. Ошондо окуучулардын 96% мына ушул суроону берүүнүн зарылдыгын деле көрүшпөйт экен, зарыл деле эмес деп эсептейт экен. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча изилдөөлөр аябай аз. Акыркы изилдөөнү Институт Медиаполиси өткөргөн болчу. Жана ал окуучулардын арасында эмес, жалпы өлкө боюнча ушундай изилдөөнү жүргүзүлгөн ошол медиа сабаттуулуктун деңгээли боюнча. Анан жыйынтыгы өтө начар болуп чыкты десек болот. Анан окуучулардын арасында мындай изилдөө бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлө элек. Ал эми ошол программанын өзү туурасында айта турган болсок, мени угуп атасыздарбы? Ал эми мектеп окуучулары үчүн программалар жөнүндө айта турган болсок, мен өзүм Эдуард менен башка кесиптештер менен бир нече окуу китептери менен бөлүштүм, видео материалдар менен бөлүштүм. Алардын шилтемелери бар. Алар Кыргызстандагы мугалимдер үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Ошол кесиптештерим силерге таратып берет болуш керек. Мени көбүнчө кандай программа болсо болот эле деген маселеге көбүрөөк көңүл бурдап менден өтүнгөндүктөн улам мен өзүм катышкан ушул программа жөнүндө айтып берейин, ошол 5-6 класстар үчүн. Эгерде айталы кандайдыр бир сандык көрсөткүчтөр боюнча айта турган болсок, Финляндияда медиа сабаттуулук аларда 1-класстан баштап окутулат сабак катары. Ал эми Кыргызстан үчүн жасаган мезгилде 5-6 класстар үчүн иштелип чыккан болчу бул программа. Негизи медиа сабаттуулукту каалаган ошо класстан окутуп баштаса болот деп ойлойм. Болгону ошо балдардын деңгээлине ылайыкташтырылышы керек да. Мен бир убакытта ошо Бельгияга келейин деп, анан кокусунан 1-класстагылардын сабагына катышып калдым, сүрөт сабагына. Ошол Бельгиядагы бир 1-класстагылардын сабагына катышып калдым. Анан ал жерде дагы кадимкидей эле баягы алма турат, ошонун алманын сүрөтүн тарткыла деп кайрылышты. Анан балдар болсо ошо көрүп ошол алманын сүрөтүн тартып атышат. Анан алар сүрөтүн тартып бүткөндөн кийин албетте мен аябай таң калдым. Анткени алардын бардыгы ар кандай алмаларды тартты да. Бирөө болсо ошол алманы жанагы смайлик түрүндө кылып тартыптыр. Анткени алманы караганда ал ошондой кабылдайт окшойт да. Башка бирөөсү болсо мындай реалдуураак кадимки эле алманы баягы жемиш катары тартты. Үчүнчүсү болсо ал жерге дагы үй бүлөсүн кошо тартып койгон деген сыяктуу да. Анан мага ушул алардын мамилеси, ушул мугалимдин сабак болгон мамилеси жакты да. Ал болгону балдардан эмне үчүн ушул алманы караганда сен ушундай кылып чагылдырдың, ушинтип тарттың деп сүрөт сурап атканы жакты да мага. Анан эмне деп айткың келет эле ушул сүрөт аркылуу деп. Демек, биз ошол медиа сабаттуулук жөнүндө сөз кылып атып, ошол сабактардын учурунда колдонуш керек деген сөзсүз түрдө өзүнчө бир медиа сабаттуулук боюнча сабак өтүш керек дегенди билдирбейт.
медиа сабаттуулукту айталы кандай сабак өтүп атсаңар да ошол сабакка камтый кетсе болот да, анан ал өзү сынчыл ой пикирди өстүргөнгө дагы жардам берет. Ошондо биз балдарды суроо бергенге үйрөтүшүбүз керек. Балдарды талдаганга үйрөтүшүбүз керек. Же болбосо ошол бир нерсене караганда ага тар көз караштан эмес, кеңири ар тараптан караганга үйрөтүшүбүз керек. Ошондой эле Кыргызстанда ошо жеткиликтүү болгон ошол мүмкүнчүлүктөрдү карап атам жана ушул бул жерде ошол сынчыл ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү баардык ошол сабактарга киргизилсе жакшы натыйжа берет. Ошол мүмкүнчүлүккө үйрөтүү. Мисалы англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилин берип аткан учурларда ошол сабак берип аткан мезгилде балдарды сөзсүз түрдө чечмелегенге жана ар бир тапшырма бергенде ошол жерден ал бир тексттин заголовок ойлоп тапкыла деп ана же болбосо ошол текстти жалпылап анын маани маңызын аңдап бергиле, маани маңызын токтоп бергиле деген сыяктуу тапшырма берип атпайбы, же болбосо ошол текстти жалпылап анын эң түпкү эмне деп айткысы келген автор деген сыяктуу суроолорду же тапшырмаларды берген мезгилде ал балдардын сынчыл ой жүгүртүүсү өнүгүүсүнө өзүнүн таасирин тийгизет. Келгиле анда суроолорду аягында бербейли, баардыгын жалпылап туруп, анан көпчүлүк кесиптештер колун көрсөтүп атат. Кээде алар мен бармын деп деле кол көтөрүп койгондору бар негизи. Ошондуктан мен уланта берсек деп өтүнөт элем, анан презентациянын аягында суроолорго жооп берсек. Жакшы. 6-7 катышуучу колун көтөргөндөй болуп, анан алар суроо бергиси келип атат экен деп ойлоп кеттим элем. Жакшы. Жалпысынан айтканда, бул ушундай бир ыкмада анда тексттер менен иштешет. Ошол текстти талдоо жүргүзүлөт. Башкача айтканда, кыска эле кичинекей бир тапшырмалар берилет да. Мисалы ошо бул текстти берип, ага заголовок кандай кылып коесуңар деп сурашы мүмкүн. Ошол акыркы 5-10 мүнөттүн ичинде айталы. Жалпылап айта турган болсо, биринчиси медиа сабаттуулук деген бул өзүнчө сабак катары эмес, ал ар бир сабакты өтүп аткан мезгилде камтый кете турган мүмкүнчүлүк болушу керек. Экинчиден, бул ошол сынчыл ой жүгүртүүгө кылган мамиле же ошол ыкмалардагы ар бир сабак учурунда колдонсо болот. Эгерде биз айталы конкреттүү программа жөнүндө айта турган болсок, ошол мектеп окуучулары үчүн биз аларды кандай көрөбүз? Биз бүгүнкү күндө ошо колдонуп аткан окуу куралдары ошол мектеп окуучулары үчүн ыңгайлаштырылган болгону мүмкүн. Айталы бизди жаңылыктар менен иштегенге үйрөтүп, же болбосо контент менен кантип иштеш керек экендигин үйрөтүшү мүмкүн. Бирок ошол мектеп окуучулары жөнүндө сөз кылып атканда, айталы 3-5 класстан баштап ошол окуучулар, мектеп окуучулары жөнүндө айта турган болсок, көп учурда балдар силер менен тийиштүү деңгээлде баарлашпай калышы мүмкүн да. Мисалы, медиа сабаттуулук деген бул баарлаша билүү, өз ара иштеше билүү. Анан биз аларды баарлашканга үйрөтө баштасак, айталы виртуалдык түрдө баарлашууга үйрөтө турган баштасак, анда ал кандай десем, мына өзүнүн реалдуу жашоого таандык экендигин жакшы түшүнө албай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн биз аларды виртуалдык дүйнөдө кантип баарлашуу керек экендигине үйрөтүп атпайбызбы? Анан реалдуу жашоодо кантип баарлашуу керек экендиги жөнүндө маселе жаралышы мүмкүн алар үчүн, анткени ал бала да. Ошондуктан ушундай сабактарды баштаганда баарлашуу деген өзү эмне экендиги жөнүндө баштаса жакшы болот деп ойлойм. Бул жерде абдан кызыктуу интерактивдүү ыкмалар бар. Жана бул айталы кандайдыр бир оюндарды камтыса болот. Кандайдыр бирге бир жумушту же топторго бөлүнүп алып бир жумушту аткаруу, бир тапшырманы аткаруу болсо болот, талкуулар болсо болот. Негизи мына ошол баарлашуу деген эмне жана ошол ар бир адамдын жашоосундагы баарлашуунун ролу кандай, балдар ошол баарлашууну кандай түшүнөт деген сыяктуу ошол талкуулар
айталы жана ошол эки адам баарлашып атканда алар эмнеге негизденип баарлашат, негизи эле баарлашуунун эмне кереги бар адам үчүн деген сыяктуу темалардын тегерегинде сөз кылып, анан баарлашуу деген мисалы үчүн маалымат алыш үчүн, бир нерсени сурап билип алыш үчүн, же өзүнүн тегеректеп турган дүйнөнү изилдеп көрүш үчүн деген сыяктуу, же болбосо бирөөнүн пикирине таасир этиш үчүн деген сыяктуу ушул жооптор балдардын өздөрүнөн алышыбыз керек да. Ошол балдар өздөрү ошо медиа керектөөнүн эмне кереги бар, эмне пайдасы бар, жана адамдардын баарлашуусунун негизги максаты эмне деген сыяктуу ушул суроолорго карата ар кандай көнүгүүлөрдү колдонуу менен балдардын пикирин билсе жакшы болот. Мисалы 5-класстын мектеп окуучулары үчүн бул ошо баарлашуу чөйрөсү кандай экендигин билиш үчүн, мисалы үчүн ар бир бала өзүнүн баарлашуу чөйрөсү, мындай классташтары, достору, үй бүлөсү деши мүмкүн, кошуналары деши мүмкүн. Андан кийин мына ушул теманы андан ары ачыктап, мына биз эмне максат менен баарлашабыз деген суроого да жооп бериш керек. Айталы, биз мына биздин баарлашуу эмне максатка башыйт дей турган болсок, анда мына биз мына ушундай бир контенттер бар дебестен, ошол алдыга максат коюп туруп, алар мына биз менен кантип баарлашуу аркылуу кандай максаттарга жетсе боло тургандыгы туурасында маалымат алса болот да. Мисалы үчүн айталы, ошо баарлашуу жөнүндө сөз кылып атканда, биз мектеп окуучуларына вербалдык, жанагы вербалдык эмес баарлашуу деген эмне экендиги туурасында түшүндүрүп беришибиз керек да. Же болбосо жазуу жүзүндө баарлашуу, же болбосо ооз-эки түрдө баарлашуу деген эмне экендигин түшүндүрүп беришибиз керек. Андан тышкары ошол баягы дененин кыймылы аркылуу же жаңсуу аркылуу баарлашуу деген эмне экендигин түшүндүрүшүбүз керек да, булар өз ара иштеши үчүн. Же болбосо ошол вербалдык коммуникациянын каражаттары кандай экендигин түшүндүрүшүбүз керек. Анан биз ошо маалыматты эмне аркылуу бере алабыз дегенде, биз ушул жерде медиага кайрылабыз. Башкача айтканда, ушул медианын кандай түрлөрү, типтери бар экендигине көңүл бурабыз. Баарлашуунун кандай түрлөрү бар экендигине көңүл турабыз. Баарлашуунун кандай типтери бар, мындай достук баарлашуубу же иштиктүүбү, күнүмдүкпү, же ошол жанагы ролдор боюнчабы, жана адамдын өнүгүүсүндө кандай айырмачылыктарга таянганбы деген сыяктуу да. Башкача айтканда, биз акырындык менен ошол мектеп окуучулары үчүн баарлашуу деген эмне экендигин түшүндүрүп туруп, так аныктап туруп, анан татаалыраак темаларга өтсөк болот. Андан тышкары ушул мектеп окуучулары үчүн ушул коммуникация каражаттары ошол адамзаттын тарыхында кандай таасирин тийгизгендиги туурасында айтып берсек болот. Менимче бул кыздар үчүн абдан кызыктуу болот да, анткени адегенде баягы чабармандарды жөнөтчү, андан кийин атайын үйрөтүлгөн көгүчкөндөрдү колдонушчу. Андан кийин айталы, интернет кантип жаралгандыгы туурасында дагы ошол тарых сабагында өтсө болот, муну же башка сабактарда дагы колдонсо болот да. Ошол балдар кантип мына ушул коммуникация каражаттары кантип өнүккөндүгүнө көңүл буруш үчүн. Жана ушул талкуулордун бир бөлүгү, бул эң маанилүү, сабактын маанилүү бөлүгү деп койсом болот, анткени ошол сынчыл ой жүгүртүүгө таасир эте турган ыкма ушул болуп атат да. Андан кийин бүгүнкү күндө ошо баарлашуунун кандай формаларын билесиңер деп сурасаңар болот, жана кандай социалдык түйүндөрдө же тармактарда балдар отурат, алар ал жакта эмне кылышат, кайсы темаларды кызыктырат деген маселелерге көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле текстте эмоцияларды колдонуу дагы жакшы практика болуп саналат. Биз ошол эмоциялар, жанагы эмодзи, смайликтер аркылуу көп маалымат берип атабыз да, эмоционалдык жактан текстти коштоп. Мисалы, ошо Science же илим, Кембридждеги ошол илим жаатындагы сабактарды берип аткан мезгилде өзүнчө бир глава, анын бир главасы ошол эмоцияларды башкаруу боюнча сабак өтүлөт да. Башкача айтканда, балдарга мына ошол эмоциялар аркылуу же болбосо ошол балдар эмоциялар аркылуу ошол эмоцияларды ажырата билүүнү үйрөнүш керек. Ошол эмоциялар аркылуу маалымат кабылдоону үйрөтүш керек да.
Анан кайсы эмоцияны кайсы жерде колдонсо болот, кайсы эмоция же смайликти кайсы жерден колдонуш керек экендигин түшүндүрүш керек. Анан балдар буга абдан кызыгат да, алар ошол эмоцияларды колдонуу менен алар ансы деле бири-бири менен жазып атышпайбы ар кандай социалдык тармактар аркылуу да. Ошондуктан айталы мен бир эмоцияны аларга көрсөтүп, смайликти, анан анын сүрөттөлүшүн жазам да, анан кийин алар ошол эмоцияга туура келбеген, мисалы баягы сүрөттөлүшүн жазып койсом, алар ошону ажырата билиш керек болот. Бул эмне үчүн керек? Анткени мектеп окуучулары үчүн дагы бир жолу белгилеп коеюн, мына ушул санарип дүйнөсүндө алар ошол эмоцияларды ажырата билүү абдан маанилүү. Айталы, баягы жөнөкөй реалдуу дүйнөдөгү алардын баарлашуу этикети кандай экендигин өздөштүрүш керек. Өзүнүн эмоцияны кантип башкарышы керек экендиги жакшы билиш керек да, аларга ошол күнүмдүк кадимки жашоосундагы жүрүм турумундагы этикеттин эрежелерин түшүндүрбөстөн туруп, аны виртуалдык дүйнөдөгү этикет кандай болуш керек экендигин аларга айтуу дагы бир аз туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан бул жерде ар кандай карточкаларды колдонсо болот, ар кандай көнүгүүлөрдү аткаруучу. Мен бул көнүгүүлөр менен деле бөлүшсөм болот, силер менен бөлүшө алам. Андан тышкары ошол жана ар кайсы өлкөлөрдө жаңсоо тили да ар башка экендигине көңүл буруш керек да. Бул да медиа сабаттуулук темасына камтып кетсе болот. Анткени көп учурда бизде социалдык тармактарда баягы бири-бирин жаман көрүү же кастык тили, жанагы хейтинг деп коет го, ошолор көп колдонулуп атпайбы? Анан биздин балдарыбыз да аларга көп дуушар болуп атат, айталы социалдык тармактарда. Жана эгерде биз ошол коммуникациялар аркылуу толеранттуулукту тарбиялоо же калыптандыруу дагы абдан актуалдуу маселелердин бири болот да, жана аны дагы медиа сабаттуулукка камтып кетсек болот. Мисалы кайсы өлкөлөрдө кандай жаңсоо тили кандай экендигин түшүндүрүп берип, мисалы үчүн бир маданиятта могу белги бир нерсени түшүндүрүшү мүмкүн. Айталы позитивдүү мааниде болушу мүмкүн, жана жакты деген белгичи, ал эми башка өлкөдө ал таптакыр башка маанини билдириши мүмкүн. Ал эми Японияда бул акча дегенди билдирет экен. Бразилияда болсо бул көңүлүн калтырган же урушкан нерсе болушу мүмкүн да, ушундай маанини бериши мүмкүн. Ошондуктан баягы интернетте балдар эч бир улуттар боюнча географиялык чектери жок, баарлашат эмеспи? Бир өлкөнүн жараны менен бир өлкөнүн жараны баарлашуусу мүмкүн. Ошондуктан мына ушул маалымат дагы ошол биздин мектеп окуучуларыбыз үчүн медиа сабаттуулугун жогорулатууга кызмат кылат. Өзүңөр билгендей, ошо тилдеги символдор дагы абдан маанилүү элемент болуп саналат, жана бул жерде дагы биз аларды айталы мына ушул маалымат жөнүндө кантип айтып бериш керек экендигине көңүл бурсак, бул жерде мектеп окуучуларына ошол адамдын кайсы органдары аркылуу адам маалымат кабыл алат, айталы жалаң гана айталы угуу боюнча эмес, ошол сезүү аркылуу, көрүү аркылуу, жет билүү сезими аркылуу дагы ошол маалыматты кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар адамдын. Ошондуктан бул жерде дагы биз балдарыбызга мына ошо алынган информацияны же маалыматты кандайча өздөштүрө тургандыгыбызды, жана формасы, тиби боюнча маалыматта кандай түрлөрү бар, текст түрүндө, график түзүндө же кандай бурмаланган маалымат болушу керек экендиги туурасында так түшүндүрүп беришибиз керек. Же статистикалык мүнөздө маалымат болушу мүмкүн, санариптик маалымат болушу мүмкүн. Жана балдардын бул жерде түшүндүрүп кое турган нерсе, мына алар ошо кабылдоосу жагынан алганда кандай адамдардын кандай тибине кире тургандыгын да жакшы билиш керек да. Мисалы бул жерде ошол медиа сабаттуулук боюнча абдан кызыктуу сабак өтсө болот да. Мисалы үчүн жарнаманы кандайча кабыл алса болот деген маалымат бериш керек да. Мисалы көп учурда ошол диаграммалар болгон ошол сабакта жарнамалар болушу мүмкүн. Анан
ошол жарнаманы карап көрүп туруп, ал максаты кандай, ошол жарнамада айтылган нерсеге ишенесиңерби, ага ишенип ушул жерде жарнамалап аткан нерсени алыш керек деген сыяктуу суроолорду окуучуларга бериш керек дагы. Анан мисалы эки бургерди көрсөтүп, бирөөсү Макдональдстын бургери, бирөөсү үйдөн жасалган бургер. Анан сураса болот, кайсынысын аласыңар десе, көбүнчө Макдональдсты алгыбыз келет дегенде, алар ошол жарнамадан көп көрөбүз. Муну ошон үчүн алар аябай дайымдуу жасалат деп ишенгендиктен улам Макдональдстыкын алар алгысы келе тургандыгын айтат да. Демек алар маркетингдин тузагына чалынып калды десек болот. Башкача айтканда, бул жерде ошо балдарыбыздын сынчыл ой пикирин өнүктүргөнгө жана ошо маалыматты кабылдоодо сынчыл ой пикирди колдонгонго дагы мүмкүнчүлүктөрүн арттырганга аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары, кайсы маалыматтын негизинде силер кайсы бир чечимди кабыл алдыңар деген суроону берип туруш керек да. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө балдар блогерлерди көп көрөт, тиктокерлерди көрөт жана алардын айткан нерселерине ишене алуу менен белгилүү бир товарды сатып алгылары келет, же кандайдыр бир оюнду ойногулары келет. Ошондуктан балдар менен сен ушул чечим кабыл алганга сага ким таасир этти деп талкууласа болот да. Жана мына ушул блогерди көрсөңөр, анын негизги максаты эмне ушул маалыматты берүү аркылуу деген сыяктуу суроолорду берүү аркылуу аналардын сынчыл ой жүгүртүүсүн жогорулатсак болот. Дагы бир мындай кызыктуу ыкма бар. Ал мисалы азыр Россияда дагы ушу пилоттук бир долбоор жүргүзүлүп атат. Ошол медиа сабаттуулук боюнча, сабактар боюнча. Анан алар белгилүү бир суроолорго жооп берет да. Башкача айтканда, алар каарманы ким оң каарман, ким терс каарман экенин аныкташат. Анан ал Маша өзү кандай, анын жүрүм-туруму кандай, жана анын кайсы иш аракеттерин кайталагың келет же келбейт деген суроолорду берүү аркылуу анан кийин ошол жанагы ата энесинин айтканын баарын жасаган, мындай элпек бала болгон жакшыбы же ушундай өзүнүн билгенин бербеген бала болгон жакшыбы деген сыяктуу суроолорду берсе болот. Андан тышкары ушул Машанын жасаган иш аракеттеринин кайсынысы реалдуу эмес. Мисалы ошол аю менен экөөнүн достук мамилеси бул реалдуу болушу мүмкүнбү, реалдуу жашоодо деген сыяктуу суроолорду берүү менен ошо балдар жакшы көргөн Маша жана Аю деген ошол мультфильмдин каармандарына негизденүү менен ошол суроолорду берүү менен жана ошондой эле ушул мультфильм силерге кандай таасир берип атат, эмнени пропагандалап атат деген суроолорду берүү менен биз өздүн окуучуларыбыздын сынчыл ой пикирин, ой жүгүртүүсүн арттыра алабыз. Ошол Маша жана Аю деген ошо мультфильмди талкуулоо аркылуу дагы бир топ жакшы натыйжаларга жетишсе болот. Ошондо биз ушул балдар менен биргеликте талкуулоо аркылуу же болбосо кайсы бир жарнаманы талкуулоо аркылуу алардын сынчыл ой жүгүртүүсүн арттыра алабыз. Дагы сабактарда эмнени талкууласа болот? Бул бизде абдан терс кабылданган нерсе бар. Айталы, Финляндияда атайын мектеп окуучулары үчүн чемпионаттарда өткөрүлөт. Майнкрафт oyunu боюнча атайын чемпионаттарды өткөрөт. Парк Адам оюндары боюнча. Ал жерде мугалимдер менен ата энелер өздөрү деле баягы маанилүү оюнчулар эмеспи, баягы балдарды тарбиялоо жаатында. Жана алар балдарына тыюу салгандын ордуна балдарды аларды өнүктө турган ошо оюндарды ойногонго шыктандырганга аракет кылышат. Мисалы, Майнкрафт бир топ балдардын ой жүгүртүүсүн арттыра турган оюн. Андан тышкары покемонго байланышкандагы оюн бар. Азыр аны зыян деп эсептеп атышат. Бирок ошо мугалимдер мына ошол оюнду айталы
биографиялык ой жүгүртүүсү, географиялык ой жүгүртүүсүн арттыруу үчүн колдонуш жана карталар менен иштегенге өзүнүн таасирин тийгизе алат экен да. Мисалы үчүн аларга пайдалуу боло турган оюнду тандаганга ашык берүүгө, дем берүүгө аракет кылып атышат да. Ошондо алар мына ушул оюндарды ойноо учурунда өзлөрү үчүн туура чечим кабыл алганды үйрөнүшөт. Ал эми экинчиси ушул мектеп окуучуларына эмне үчүн мен ойноп атам деп ойлонуш керек да. Жөн эле ошо оюнду ойноп аткан жокмун. Мен ушул оюнду ойноп аткан мезгилде виртуалдык бир дүйнөгө барып эле өзүнүн кичинекей ар кандай көйгөйлөрү менен алаксып эле оюн ойноп атам дебестен, мына ушул оюнду ойногондо мен өзүм үчүн кандай жакшы жактарын алып атам, же ар кайсы бир чечим кабыл алуу үчүн мага таасирин тийгизип атабы деген сыяктуу суроолорду берип, алардын ошолдо көндүмдөрүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Баягы сезимдүү түрдө ушул оюндарды ойносо болот. Кызыктуу ар кандай спорттук мүнөздөгү оюндар бар. Ал жерде бала ошол спорттук оюндар менен ойноо аркылуу, андан тышкары интеллектуалдык кандайдыр бир оюндарды ойноо аркылуу, мисалы шахмат ойноо аркылуу өзүнүн кайсы бир жөндөмдөрүн өнүктүрсө болот. Андан тышкары бул жерде балдар менен бирге алар кайсы оюндарды ойной тургандыгын жана алардын ою боюнча ушул оюндарды ойногондо алар кандай көндүмдөрүн өнүктүрө ала тургандыгына көңүл бурушу керек да. Алай айталы, оюн ойноп атканда да өзүнө пайдалуу нерсе да алса боло тургандыгына көңүл бурса болот. Бул жерде айталы, ар кандай табышмактарды таба турган оюндарды ойносо болот, же болбосо жакшы тез реакция кылганды талап кылган оюндарды ойносо болот, же болбосо аларга айталы, самолеттор кандайча курула турган, кандай тетиктерден тура тургандыгын жакшыраак өздөштүрө турган атайын ушундай оюндар бар да. Башкача айтканда, аларды оюн ойногонго тыюу салгандын ордуна алардын кайсы бир жөндөмүн өнүктүргөнгө же кандайдыр бир өзлөрүнө пайдалуу маалымат ала турган, дүйнөнү изилдеп үйрөнө турган бир ошого шыгдем бере турган ушул оюндарды ойнотконго, ошого багыт берүүгө аракет кылышыбыз керек да. Негизи ушу балдардын өнүктүргөнгө колубуздан келишинче аракет кылышыбыз керек. Дагы айта турган нерсе, мына ошол мектеп окуучуларында арасында ошо сабак өтүүдө суроо бергенди үйрөтүүгө аракет кылышыбыз керек да. Бул интервью түрүндө кандайдыр бир темалардын негизинде интервью жүргүзсө болот. Ошондой эле тактоочу суроолор деген эмне, андан башка дагы кандай суроолорду берсе болот деп аларды ушул көндүмгө үйрөтүү абдан маанилүү. Анткени алар суроо берип аткан мезгилде алар өздөрү да өнүгүп атышат да. Анткени алардын суроо бердирүүнү үйрөткөн учурларда алардын ошол теманы тереңирээк түшүнүшүнө дагы көмөкчү болобуз. Ошондой эле кандай маалымат болсо дагы алардын аны тактоо үчүн суроолорду бергенге үйрөтсөк болот, же болбосо үй тапшырмасы катары WhatsApp мессенджери аркылуу дагы аларга мына ушундай сабак болот, анан ошолорго карата силерде кандай суроолоруңар бар деп сураса дагы болот ошол сабакты өткөрүү үчүн да. Мына ушул дагы баягы WhatsApp аркылуу маалымат берсе болот, же болбосо алардын сынчыл ой пикирин өнүктүрүү үчүн, мисалы эртең сабак болбойт деген маалыматты ким жөнөттү, ага ишенсе болобу, ким жөнөттү ушул маалыматты деген сыяктуу сынчыл ой пикирин, ой жүгүртүүсүн алардын шыктандырганга, ошол өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Башкысы ошо балдардын өзүн кызыктырган суроолорду бергенге үйрөтүшүбүз керек. Мен реалдуу жана мен виртуалдуу дегенде кызыктуу сабак өтсө болот. Анан ал жерде ошол виртуалдык, реалдуулук деген эмне экендиги жөнүндө түшүндүрүп, реалдуу турмуш менен виртуалдык дүйнөнүн экөөнүн ортосунда айырмачылык кандай экендигин балдарга түшүндүрүп, алардын ортосунда окшоштугу кандай экендигин түшүндүрүп, же болбосо бир кызыктуу бир талкуулоо жүргүзсө болот да. Мына ошол ритуалдык жашоонун тобокелдиктери кандай бар экендиги туурасында маалымат берген жакшы.
Айталы, биз дайыма тобокелдиктер жөнүндө эле айта беребиз да, мындай болуп кетиши мүмкүн, андай болуп кетиши мүмкүн деп айта беребиз. Бирок ошол балдардын өздөрү кандай тобокелдик бар экендигин аңдап түшүнгөн мезгилде алар ошол тобокелдикке каршы турууга мүмкүнчүлүк алышат. Мисалы, бул жерде эмне маселелерди талкууласа болот? Мисалы, реалдуу паспорт менен виртуалдык, анын профили, баягы нактала реалдуу турмуштагы акчалар жана онлайн акчалар, фото альбом, же болбосо инстаграмдагы сүрөттөрү, реалдуу баарлашуу же виртуалдык баарлашуу деген сыяктуу ушул суроолордун тегерегинде балдар менен баарлашып талкуулап алса жакшы болот. Анан кийин ошол балдар кийин ошол реалдуу турмуштагы жана виртуалдык дүйнөдө тобокелдиктерди айырмалай билгенди жакшы үйрөнүшөт. Ушундай тобокелдиктердин бири бул албетте ошол коммуникациянын этикасына байланыштуу. Бул жерде мен белгилеп кеткендей эле мына ошол интернеттеги этика эрежелерин талкуулоодон мурда ошо балдардын өзлөрүнүн баарлашуунун кандай көндүмдөрү бар экендигин көрүш керек дагы, жана баарлашуу деген эмне экендиги туурасында алардын түшүнүгүн билиш керек. Анан реалдуу жашоодогу жүрүм турум эрежелери, баарлашуу эрежелери, ошо коомдо баарлашуу эрежелери кандай экендигине көңүл буруп, кантип саламдашуу керек, кантип коштошуу керек деген сыяктуу бирөө суроо берсе жооп бериш керек же сабакта тынч отуруш керек, же болбосо ата энеси менен кандай мамиледе болуш керек деген сыяктуу ушул маселелерди адегенде талкуулап алып туруп, андан кийин виртуалдык дүйнөдөгү баарлашуунун эрежелери кандай экендигине өтсө болот. Адегенде ошо реалдуу турмушта достору менен баарлашуунун этикасы кандай экендигин аныктап алып туруп, андан кийин виртуалдык дүйнөдө кандай экендигине көңүл бурса болот. Ал реалдуу жашоо менен виртуалдык экөөнүн ортосунда айырмачылык бар да. Мисалы, менин 8 жаштагы балам ошол WhatsApp'та абдан көп баарлашат. Анан кийин ал жерде балдар сөгүнүп, бири бири менен урушуп аткандыгын жана чоң тамгалар менен жазып, бири биринен кат сөз айткан учурлар бар экендигин көрүп атам да. Анан айталы, реалдуу ошол санариптик гигиена туурасында дагы балдарга айтып бериш керек. Айталы, жана приват же жеке маалымат деген эмне экендигине көңүлүн буруп, эмне үчүн өзүң ким экендигин интернетте реалдуу ким экендигиңди эмне үчүн ачпаш керек, айтпаш керек экендигин, бул кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн керек экендигин балдарга айтып беришибиз керек да. Андан тышкары мына ушул кандайдыр бир баарлашуу башталса, тааныш адамдар менен түйүндө кантип баарлашуу керек экендиги, тааныш эмес адам менен кантип баарлашуу керек экендиги туурасында биз аларга ушул эрежелерди жакшылап түшүндүрүп беришибиз керек, аларды ар кандай тобокелдиктерден коргоо үчүн. Коопсуздугун камсыздоо үчүн кайсы маалыматты чыгарса болот интернетке, кайсы маалыматты ошол профилиңе жазбай эле койгонуң жакшы болот деген сыяктуу ушул маселелерге 1-2-3 сабакта айтса болот. Жана жеке маалыматтарын, кесиптик маалыматтарын, анан жеке маалыматтар, жеке коопсуздук жөнүндө бир аз айта турган болсо, биз жана жеке маалыматтар жөнүндө дагы айттык да. Ошол жеке маалыматтардагы ушул сабак учурунда баягы сыр сөздөрдү же паролдорду кантип түзүш керек, алар кандай талап коюлат, ошол коопсуз пароль же сыр сөз болушу үчүн мына ушулар туурасында, анан социалдык тармактарда эмнелер жөнүндө айтса болот, эмнелер жөнүндө айтса болбойт деген маселелерди түшүндүрүп бериш керек да балдарга. Жана алар ошол видеону чыгарып аткан мезгилде же болбосо бир жарнама жасай турган болсо, демек алар үйүндө жалгыз экендигин көрсөтпөй, мисалы үчүн да, кокусунан алар ошо үйдө жалгыз отурганын айтып коюшу мүмкүн ошол видеолорду, же болбосо кайсы жерде жашап аткандыгы, кандай шартта жашап аткандыгы жөнүндө маалыматты социалдык тармактарга чыгарып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мына ушул маалымат кийинчерээк ушул маалыматты жарыялоо кийин кандай кесепеттер алып келиши мүмкүн экендиги туурасында тобокелдиктерди түшүндүрүп коюш керек болот. Андан тышкары мына ошол интернеттеги ар бир
кыймыл аракетке дайыма көз салып тургандыгын билиш керек. Же болбосо алар айталы ошол жардамага көңүл бура турган болсоңор, ошол темага байланышканда көбүрөөк жардамалар бериле баштагандыгын билебиз. Мына ушул интернетте силер кокусунан бир нерсе маалымат окуп калсаңыз, силерге ол туурасында да көбүрөөк маалымат бериле баштагандыгы дагы кокусунан эмес экендигин дайыма эске алышыбыз керек да. Ошондой эле буллинг болгондо ага кандайча жооп кайтарыш керек экендигине көңүл буруш керек. Ал эми эгер мисалы куугунтук башталса же кодулоо башталса тармакта эмне кылыш керек, же болбосо жеке мүнөздөгү маалыматын же сүрөтүн чыгарып салса интернетке эмне болот, ушул маалыматтарды, сүрөттөрдү кайсы жерде сакташ керек деген сыяктуу. Азыр өзүңөр билгендей порнография маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Эгерде бала айталы мектепте кодулоого кабыл болуп атса, анда мына ошол балдарыбызды кантип, алардын коопсуздугун кантип камсыздашыбыз керек. Баарыбыз билгендей эле балдар өтө ырайымсыз болуп калат кээ бир учурда аны баягы жагымсыз түрдө аны сүрөткө тартып алып, же болбосо кээ бир жерде аудио файлдын жазып алып туруп анан шантаж кылган учурлар ошо мектептерде кездешип атат да тилекке каршы. Мына ушул нерселерден кантип сактаныш керек экендиги туурасында айтып бериш керек. Бирок ошол эле учурда биз азыр ошол виртуалдык маалыматтарды берип аткан мезгилде ал өзүн кантип коопсуздана тургандыгы туурасында дагы, үй бүлөдө, интернетте кандай өздөрүнүн достору менен кандай алып туруш керек экендиги туурасында дегендей реалдуу жашоодо эрежелерди өздөштүртүп туруп, анан кийин виртуалдык дүйнөнүн сөз кылыш керек да. Көбүнчө ошо тилекке каршы Кыргызстанда көпчүлүк кичинекей балдар, мектеп окуучулары зомбулукка өзүнүн үйлөрүнөн кабылып аткандыгы аныкталып атат да. Ошондуктан жалаң гана тышкы коркунучтардан гана эмес, ошо балдарыбызды үйдөн, жашаган жеринен дагы коркунучтардан коргой билишибиз керек. Жана ошондуктан алар мына ошо жашоосунда эмне болуп аткандыгы туурасында башкалар менен бөлүшүү маанилүү экендигин дагы түшүндүрүш керек, эгерде коркунучтар бар боло турган болсо. Андан тышкары биз бир мындай таблица иштеп чыкканбыз. Ал жерде ошо балдарды топторго бөлөбүз дагы. Анан ал топтордон бирөөсү айталы кандайдыр бир коркунуч чаралганда же тобокелдик чаралганда кандай жооп кайтарыш керек экендиги жөнүндө ошол маалымат берет да. Мына эгерде ошо жаныбарга карата аеосуз мамиле жасалган факты жөнүндө маалымат берилсе, аны менен эмне кылыш керек экендиги жөнүндө, же болбосо экинчи топко айталы мен азыр эмне кылып атам деп кайрылганга эмне деш керек болот, же болбосо мен интернетте таанышкан бир бала мен жөнүндө ушактарды таратып жүрүптүр, эмне кылышым керек деп, же болбосо мен Facebook'тагы ушул паролумду билип алып, сыр сөзүн билип алып, менин атымдан ар кайсы нерселерди жазып атат деп, же болбосо менин эжем менин ушул интимдик жүрүм турумум туурасында маалыматтарымды билип алды деп, же болбосо атайын веб-сайтты ачып туруп ошол жерге менин классташымды шылдыңдап атышат, же болбосо менин блогумда ошол комментарий аркылуу менин классташымды жаманатты кылып атышат. Эмне кылышым керек деп кайрылат да, же болбосо менин байкем менин кичинекей кезимдеги сүрөтүмдү жарыялап салды дейт, ал мага жакпайт, мисалы ошол сүрөтүн чыгарбай эле койсо дем чыгарып салыптыр, эмне кылыш керек деген сыяктуу кайрылуулар көп да. Мына ушундай нерселер аларды абдан капа кылган, өтө катуу жүрөгүнө тийген ушундай жагдайлар туурасында жазат да. Ошондуктан балдарыбызды сынчыл ою жүгүртүүсүн өнүктүрүү жаатында биз маалыматтын коопсуздугу, медиа коопсуздук жөнүндө дагы маалыматтарды берүүгө тийишпиз. Мында баардык жагдайларды өзүнчө карап чыгып, анан баягы кеңири мүнөздө алар боюнча балдардын суроолоруна жооп бергенге аракет кылуу зарыл. Силерге баардык темаларга баягы темалар сөзүндө сөз кылганга мүмкүнчүлүк болбой жатат, бирок ошентсе дагы силерге өзүңөрдүн сабак учурунда айталы ушул темаларга кайрылып көрүп, андан башка дагы
Азыр баягы сынчыл ой жүгүртүү боюнча атайын сабак деле өтүлбөйт, бирок аны башка сабактардын учурунда да камтып кетсеңер болот. Мисалы үчүн ошол сынчыл ой жүгүртүүнүн өнүктүрүү боюнча атайын сабактар бар. Сынчыл ой жүгүртүү деген эмне? Жана аны кантип өнүктүрүш керек экендиги туурасында сабактар бар. Ал жерде айталы негизи мына ар кайсыдай маалыматка кандай мамиле кылыш керек, эмне үчүн биз окушубуз керек, же болбосо кызыктуу бир сабак бар. Ал жерде айталы биздин мээбиз кантип ойлонот, ой жүгүртүү деген эмне, жана сынчыл ой жүгүртүү деген бул ошол маалыматты терс кабыл алууга байланышканбы, жокпу деген сыяктуу маселелерге көңүл бурушубуз керек да. Анан балдар, силер сынчыл ой жүгүртүшүңөр керек деп айтаардан мурда сынчыл ой жүгүртүү деген эмне, анын эмне керектүү, эмнеси керек экендигин, пайдалуу жагы кайсы экендигин, эмне үчүн ошол чечим кабыл алаардын астында ошол сынчыл ой жүгүртүп, талдоо жүргүзүп анан чечим кабыл алыш керек деп ошонун туурасында сөз кылыш керек да. Дегенде бул жерде абдан чоң басым жасала турган нерсе ошол суроо бергенди билүү да, тактоочу, баалоочу суроолорду берүү маанилүү экендигине көңүл бурушубуз керек да. Ошондой эле бул жерде айталы кандайдыр бир кызыктуу ошо келишим түзүп алса болот ошо мугалим менен мугалимдин ортосунда. Анан ошол келишимге сен кол коесуңбу же койбойсуңбу деп сураш керек. Анан ал эмне үчүн койбойм десе, эмне үчүн койбой тургандыгын түшүндүрүп бергенге аларга мүмкүнчүлүк бериш керек дагы, ошону талкуулаганга аракет кылыш керек. Андан тышкары биз силер менен талкуулаган дагы бир учур бул медиа сабаттуулук деген бул жалаң гана маалыматты талдоо эмес, коопсуздук эмес. Бул ошол контентти дагы жаза билүү дагы азыркы мезгилде бул абдан маанилүү маселелердин бири болуп атат. Аны сабак учурунда дагы талкуулоо дагы кызыктуу болушу мүмкүн. Айталы силер контенттин кандай түрлөрү бар экендиги жөнүндө билим берүүчү, өнүктүрүүчү, эс алдыруучу, көңүл ачуучу болушу мүмкүн. Ошондой эле бул жерде балдар менен биргеликте ошо тексттерди түзгөнгө аракет кылса болот, видео жасаганга аракет кылышы мүмкүн, аудио кандайдыр бир жазууларды жасаса болот. Анткени балдар мунун баарын жасай алат, анан бирок алар балдарга бул жерде ошол окуяларды же баяндарды түзүүгө аларга жардам бериш керек. Мисалы сценарий жазуу боюнча же болбосо кандай контент болсо дагы анда кандайдыр бир пикир айтылат же болбосо бир кабар берилет, бир маалымат айтылат деп ошого үйрөтүш керек да. Жана ошол контентти жүргүзүү боюнча, контентти жасоо боюнча кандай көндүмдөргө ээ болуш керек болот. Ошондой эле баягы ошол өздөрүнүн текст аркылуу кандайдыр бир маалыматты таратуу боюнча көндүмдөрүн өнүктүргөнгө аракет кылышы керек да. Мисалы тарых маселесине байланышкан же бир математика сабагына байланышкан кандайдыр бир маалыматты камтыган текстти түзүү боюнча алардын көндүмдөрүн өнүктүргөнгө аракет кылса болот. Же болбосо бир сценарий жазуу боюнча же болбосо сценарий жазып туруп анын негизинде видео тартууга көңүл бурса болот. Эгерде силердин балдарыңар окуучуларыңар ошо бүгүнкү байланыш каражаттары менен колдонгонду билбесе, анда гезит чыгарып же бир постер чыгарса же бир сүрөт катары ошо сүрөттүн үстүндө иштесе болот, же болбосо кандай бир арт өнүм жасаса болот, же болбосо театралдык же музейлик бир постановкаларды уюштурганга аракет кылса болот. Кандай деп айтсам эми жана эмне деп аталчу эле? Экспозиция деп койсо, ошо музейде бир экспозицияны даярдаса болот. Биз баягы өспүрүмдөр үчүн былтыр атайын медиа сабаттуулук боюнча атайын иш-чара уюштурганбыз. Анын алкагында алар манифест, электрондук ырларды
чыгарган болчу, ошо кайсы бир баяндарга негизделген, же болбосо бул толеранттуулук жөнүндө манифестти иштеп чыкса, анда силер сабагыңарда толеранттуулук жөнүндө айтып бересиңер. Андан кийин ошол контентти түзүүдө силердин кандай сабагыңар болсо дагы ошол контентти жаратканыңар ошо балдардын силердин сабагыңарга кызыгуусун арттырат. Андан тышкары бул жерде чейин жана кийин деген трендтерди дагы жаратса болсо, же болбосо мени ээрчи деген сыяктуу трендтерди пайдаланса болот. Мисалы үчүн мен өзүм балдарымды дагы угам да, анан мага алардын мугалимдери заманбап эмес, алар трендтерди билбейт. Айталы ушулга чейин мен балам азыр айталы би сабагына барбайт, анткени ал жерде айталы кыргыз улуттук бийлерин бийлейт да. Мисалы үчүн ал эми мен балам болсо башка тилдеги бийди үйрөнгүсү келет. Ошон үчүн балдар үчүн алар эмнеге кызыкса ошол нерселерди үйрөтсө жакшы болмойт да, жакшы болмок да. Мисалы ошо биз окутуп аткан сабактарыбыз ушу балдарыбыз үчүн кызыктуу болушуна эмне үчүн аракет кылса болбойттур. Анткени алар трендтерге кызыгат да. Мисалы ошол тиктоктогу трендтерде кызыгат, анан ошон үчүн алар тиктокто ар кандай нерселерди жасап аткандан кийин алардын ошол энергиясын мектептеги сабактарды өздөштүрүшү үчүн багыттасак жакшы болмок да. Мисалы айталы кайсы бир аудиториялар бар, алар кызыгат, мына ошол нерсени колдонуу аркылуу ошо балдардын өзүбүздүн сабагыбызга көрө кызыгуусуна жетишсек болот. Башкача айтканда ошол контентти түзүп аткан мезгилде аны кайсы сабакта болбосо колдонсо болот жана ал эмне үчүн керек, ал бүгүнкү күндө ошо силер өзүңөр үйрөтүп аткан ошол предметти актуалдоо иштери балдардын кызыгуусун арттырып, алар интерактивдүү түрдө ошол сабакка кызыгуусу артып көбүрөөк аралашканга мүмкүнчүлүк берет. Кийинкиси медиа сабаттуулук жөнүндө айттым, да 5 мүнөт убактым бар экен. Эми биз мына ошол медиа сабаттуулук жөнүндө айткан мезгилде биз медиа экспертизаны түшүнүшүбүз керек да, эмне экендигин. Бул демек жанагы жалган же фейк жаңылыктарды кантип аныктаса болот деген маселе. Бүгүнкү күндө маалыматтар абдан көп, жана мен азыр мына ушул фейк жаңылыктар деген эмне жана аларды кантип айырмалай билиш керек экендигине жана жаңылыктарды кантип текшериш керек, ал аныкпы анык эмеспи, цитаталарды материалдардан туура экендигине көңүл буруп, жана факт чекинг деген эмне туурасында сөз кылсаңар болот. Мына бул жерде эң жөнөкөй бир эрежелер бар да, ыкмалар маалыматты кантип текшерүү боюнча. Анткени ошол маалымат дегенде кайерде жарыяланганына көңүл буруш керек, анан сүрөттөрдү кайра текшерип көрүш керек деген сыяктуу. Ошондой эле бул жерде конкреттүү ошол техникалык шаймандар бар. Ошол чыныгы видеобу же жасалмабы, же болбосо дагы башка маалыматтарды кантип текшерсе болот дегенге көңүл бурса болот. Андан тышкары манипуляцияны кантип текшерсе болот, кандай сөздөр боюнча манипуляцияны текшерсе болот деген бар. Андан тышкары кликбейт деген эмне? Мына бизде айталы көбүнчө ошо жаңылыктардын заголовоктору аябай кызыктырган болот да, анан ичине кирсең такыр башка эле маалымат жазылган болот да көбүнчө. Ошого көңүл буруш керек. Ошол кликбейттин артында айталы алдамчы колдонушу мүмкүн, же болбосо ушундай кликбейттерди айталы порнографиялык материалдарга кызыккан адам артында отурушу мүмкүн, же болбосо силердин сыр сөзүңөрдү же паролду билгиси келген адам турушу мүмкүн. Ошондуктан мына ошол нерселердин артында эмне тургандыгына көңүл буруш керек. Жана маалыматты бурмалоо деген, дезинформация деген эмне, манипуляция деген эмне? Мына ушул туурасында балдарга конкреттүү мисалдар менен өзүңөрдүн сабагыңарда айтып берсеңер болот да. Мен аны медиа потребление же
медиа керектүү деп коем да, мына ошол сабакта. Ал эми бүгүн ошол медиа жаатындагы мыйзамдар жөнүндө эч бир сабакта сөз кылынбайт окшойт да, менин пикиримде. Ошондуктан бүгүнкү күндө медиа жаатында бизде демилгелер көп. Алар да айталы ошол блогерлерде ошол ЖМКга чаптаган аракеттер болуп атат. Андан тышкары биздин медиа мыйзамдарга ылайык кичинекей бала мугалимби ал бир нерсени жарыялагандан кийин, демек ал жарандык укуктун объектиси болуп калышы мүмкүн. Ал ЖМК эмеспи, баары интернетке бир нерсени жайгаштырганда ошол ЖМКнын объекти катары каралып, жарандык укуктун объекти катары каралып калышы мүмкүн. Супермаркетте жасаса болобу, же болбосо чек арада ошо видеолор жасалып болобу, аэропортто видео кылса болобу, же болбосо соттук отурумда видео тартууларды жүзөгө ашырганга болобу, ресторанда, кафелерде деген ошол суроолорго болгон жооп дагы ошол медиа керектөөнүн эрежелери буларга карата кандай экендигин өздөштүрүүнү талап кылат. Анткени балдарыбыз бул эрежелерди билиш керек. 10 классында алар, биздин балдар белгилүү бир мыйзам алдында жоопкерчиликтери бар экендигин билиши керек жана ал кандай жоопкерчилик экендигин так аларга түшүндүрүп бериш керек. Андан тышкары аларга мына бир мондай атайын тест көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат тест. Анда тест көрүнүп атса, ошо дагы улуураак курактагы балдарга ошол медиа керектөө боюнча дагы бир жолу жалпылап айтканда медиа сабаттуулук деген абдан кеңири түшүнүктүү. Ошон үчүн азыр силерге айтып берип атканда ар кайсы багыттар боюнча кыскача айтып бергенге аракет кылдым. Фейк, дезинформация, манипуляция жөнүндө айткан мезгилде биз ошол контенттерди түзүү учурунда эмнелерди билишибиз керек деген мааниде атайын тесттерди иштеп чыкканбыз. Айталы ошол фейк же чыныгы чын факты экендигине көңүл буруш үчүн мына силерде WhatsAppка дагы жөнөтүп атышы мүмкүн. Балдар дагы кандайдыр бир фейк жаңылыктарды, мисалы легендардуу футболист Пеле кайтыш болду дегенде жөнөткөн да. Анан алар мына ошол жаңылыкты алгандан кийин чын же чын эмеспи деп текшериш керек болгондо туура жооптор дагы берилген да. Аны кантип текшерсе боло тургандыгы жөнүндө. Мисалы үчүн Путин боюнча ал кайсы бир маалыматты көрдүбү же көргөн жокпу деген нерсе боюнча. Кичинекей кыздын ошо кош бойлуу дегени чынбы же калппы дегенде ошол негизги баягы популярдуу болгон фейктерди кантип аныктаса боло тургандыгы боюнча менде тестим бар. Ал менен силер менен бөлүшсөм болот. Бул долбоорду өзүм иштеп чыккан болчумун өспүрүмдөр үчүн. Жана ошондой эле мына ушул жерде манипуляция кантип колдонула тургандыгын, фотошоптор кантип колдонула тургандыгына көңүл бургам. Ошонтой эле бул жерде видеолор дагы фейк болушу мүмкүн да, жана ошол видеону да кантип жасалмалап койсо боло тургандыгы туурасында менде тесттер көп. Алардын көпчүлүгүн силер өзүңөр да ушундай тесттерди түзсөңөр болот. Балдар мындай тесттерди жакшы көрөт. Жана алар аркылуу бунун фейк экендигин же фейк эмес экендигин кантип аныктаса боло тургандыгын үйрөтсөк болот. Азыр менде дагы бир аз убактым калды. Азыр силерге кайсы материалдар бар экендигине көңүлүңөрдү буруп кетсем деп атам. Менде мына ушундай тесттер бар. Ал менен да силер менен бөлүшмөкчүмүн. Бир ушундай окуу китеби да бар. 5-6 класстын мугалимдери бар болсо чаттан плюс коюп койсоңор мага. Мына ушундай 5-6 класс үчүн медиа сабаттуулуктун негиздери. Бул жерде бардык сабактардын жүгөртмөсү, бардык көнүгүүлөр дагы бар. Эгерде бул жерде силер кызыктар боло турган болсоңор, биз силерге шилтемени жөнөтүп койсок болот. Ошого кирип карап көрсөңөр болот. Бар экен, демек бул жерде бардык ошол сабактардын толук баяндалышы бар. Эмодзи боюнча дагы. Андан кийин мен силерге баягы улуураак балдар үчүн дагы ушундай тесттерди берсем болот.
мына ошол медиа сабаттуулук жаатында гендерге сезимтал болгон маселелер жана экстремизмге каршы туруу боюнча дагы атайын окуу китебин иштеп чыкканбыз. Гүлнара Ибраева менен бирге жасаганбыз. Жана бул тема дагы бүгүнкү күндө абдан актуалдуу темалардын бири. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө азгыруу көп болуп атат. Ошол куралдуу жаңжалдар болуп аткан өлкөлөргө азгырган учурлар көп. Жана бул жерде ошол радикалдуу диний уюмдарга азгыруу иштери бар. Башкача айтканда, бул ошол гендерге сезимтал болгон маселелер боюнча иш алып барган адамдарга пайдалуу боло алат. Жана бул ошол окуу китебинде баягы сабак учурунда талкуулоо үчүн абдан уникалдуу, кызыктуу кейстер бар, конкреттүү материалдар боюнча. Баарыңар Бурулайдын баягы өлтүрүлүшү боюнча маалыматты билесиңер болуш керек. Мына ушул геноцид кантайча чагылдырылгандыгы жөнүндө маалыматтар камтылган. Андан тышкары балдарга кандай суроолорду берсе боло тургандыгы жөнүндө айталы. Виктимизация деген эмне экендиги туурасында суроолор берилет. Же болбосо айталы эмне үчүн ошол курмандык болуп калган же жабырлануучу болгон аялдарды эмне үчүн күнөөлөшөт деген сыяктуу ушул гендерге сезимтал болуу жаатында маселелердин баардыгы көтөрүлөт. Анан ошол сабакта талкуулоо үчүн атайын мультфильмдер дагы сунушталат. Алардын баарын көрүп чыгып, балдар менен бирге талкуулап бир жыйынтыкка чыкса болот. Ошол 40 чорого байланышкан маселелер боюнча 8 марттагы аялдардын маршындагы ойногон ролу туурасында. Ошондой эле дагы эмнелер менен бөлүшсөм, кимге кызыктуу болсо, менде дагы видео сабактар дагы бар. Алар көбүнчө балдар үчүн эмес, ушул мугалимдер үчүн кыргыз тилинде медиа сабаттуулук деген эмне туурасында видео сабактар бар, кыскача. Жана мына бүгүнкү презентация жетишсиз болуп калса, ошол видео сабактар менен таанышсаңар болот. Ошондой эле дагы бир өзүнчө бир курс бар. Алардын баары акысыз жана жеткиликтүү. Кимге керек боло турган болсо, мен ошол материалдардын баардыгын силер менен бөлүшкөнгө даярмын. Азыр силер менен бирге 11-12 мүнөт убактыбыз калды. Мен азыр силерге суроо берүүгө убакыт берсемби деп турам. Азырынча мен чаттан карап көрөйүн, суроолор бар бекен карап коеюн. Ооба, Гүлнур, уруксаат берсеңиз ага чоң рахмат. Мени угуп атасыңарбы? Чоң рахмат мына ушундай абдан кызыктуу презентацияң үчүн. Мен мына ошол суроолорго өтөрдүн алдында дагы бир-эки ушундай өзүм үчүн жазып алган нерселериме көңүл буруп коеюн дедим элем. Жана виртуалдык дүйнөдөн реалдуу дүйнөгө которулуу боюнча кандай экендигин карасак, мисалы үчүн компьютерлерибиз туурасында баардыгын билет. Биз ата-энебизге караганда, досторубузга караганда көп нерсени биле тургандыгын эске алып коюшубуз керек. Анткени биз коомдо балким өзүбүздү башкача алып жүрүшүбүз мүмкүн. Айталы, ал эми өзү социалдык тармактарда жекеме-жеке калган учурда биз балким башкача суроолорду беришибиз мүмкүн. Бизде ошол түйшөлткөн маселелерди чындыгында эле бул татаал тема болуп турат биздин балдарыбыз үчүн. Айрым учурда адамдар баягы адашып калат ошол суроолор. Ушул тексттардын тажрыйбама таянып айта турган болсом, текст аркылуу абдан оор бериште бир эле маалыматты ар кандай кабылдашы мүмкүн, башкача түшүнсө болот. Мисалы, кандайдыр бир тамашаны зомбулук катары дагы кабылдап калган учурлар бар.
жана акыркысы мына абдан жакшы бир эмес gamification деген бул жанагы оюндардын жардамы менен ушул балдарга кандайдыр бир керектүү маалыматты берүү мүмкүнчүлүгү, өзлөрүнүн балдар өзлөрүнүн баалуулугун түшүнүү аркылуу, мисалы мен Microsoft'та иштеп атканда мен Microsoft'та иштейм десе, алар түшүнбөйт деле, анан бирок мен аларга айталы, алар үчүн Minecraft'ты жасап аткан компанияда иштейм дегенде эле, анда алар мени аябай сыйлап калышты десек болот, кызыгып калышты да. Демек, Гүлнур, мына ушундай кызыктуу нерселер болду. Эгер уруксат берсең, биздин катышуучулардын бардыгы суроо бере алат. Бүгүн бизде 208 катышуучу болду. Бул абдан жакшы көрсөткүч болуп турат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен ошол суроолорду берип атасыңар. Азыр дагы мектепте, балким сабакта отурасыңар. Ошон үчүн биз мына силердин суроолоруңарга жооп бергенге аракет кылалы. Мисалы, кайсы жерден ошол вебинарды көрсөк болот деп атасыңар. Силер YouTube'да көрсөңөр болот, шилтемелерди силерге беребиз. Ошондой эле Facebook'тан дагы бир жолу ошол вебинарды көрсөңөр болот. Силерде бир суроо берип атат, 3 адам суроо берип атат. Бардык материалдарды алсак болобу бүгүн деп атат. Бүгүн презентация чыкканда. Балким мен анда бир папка түзүп туруп, анан кийин силерге жөнөтүп коем го дейм. Биз анда силерге бизде Telegram каналыбыз дагы бар. 1,5 миңге жакын катышуучу бар. Анан аларга биз жөнөтүп койсок болот. Менде бир мында сунуш бар да. Мына бүгүн биз силер менен бирге силердин трансляцияңарды өзүң дагы репост жасап койсоң жакшы болот деп ойлойм. Бүгүнкү вебинарды анан ошол репосттон сен өзүң дагы биздин катышуучуларга дагы шилтемелерди берсең туура болот го деп ойлойм. Ошондо туурараак болот го деп ойлойм. Макул. Анда мен ошол жака жөнөтөйүн. Эмесе дагы бир жолу кандай суроолор бар экендигине көңүл буралы. Медиа сабаттуулук боюнча кантип ошо кандайдыр бир окуу китептерин алсак болот, жана кайсы китептерди сунуштайсыңар деп сурап атат. Медиа сабаттуулук боюнча окуу китептери өтө көп. Бизде мына өзүңөр карап көрсөңөр, ошо медиа сабаттуулук деген абдан кеңири түшүнүк болуп атпайбы? Башкача айтканда, бул жерде аны көбүнчө ыкма катары колдонушат. Айталы, ошо кайсы бир күрөшүү үчүн же бир нерсеге каршы күрөшүү үчүн. Эгерде силерге мына ошол медиа сабаттуулук же медиа керектөө боюнча маалыматтар керек боло турган болсо, абдан көп материалдарды ЮНЕСКО чыгарып атат. Бирок алардын бардыгын дагы мен силерге шилтемесин берем. Ал эми силер кандайдыр бир айтайлы гендердик бир стереотиптерден чыгуу үчүн болсо, анда биз медиа сабаттуулукту айталы радикалдашууга каршы ыкма катары колдонгонбуз, медиа сабаттуулукту. Андан тышкары медиа сабаттуулуктун жалаң факт чекинг деген сыяктуу багыты бар. Айталы ошо кантип текшериш керек, жанагы фейктер деген эмне, аларды кантип айырмалай билиш керек деген маселелерге көңүл бурганбыз. Мына мугалимдер үчүн эмне кызыктуу болушу мүмкүн? Айталы санариптик гигиена же болбосо түйүндө өзүн кантип коопсуз алып жүрүш керек деген маселе дагы абдан маанилүү деп ойлойм. Мен көбүнчө ошол медиа керектүүгө көбүрөөк адистешип иш алып барам. Жана контенттерди түзүү боюнча. Бул боюнча менде окуу китептери бар. Ал эми эгерде силерге айталы ошол санариптик гигиена керек болсо, коопсуз өзүн интернетте кантип алып жүрүш керек деген маселелер кызык болсо, ата-энелер үчүн, мугалимдер үчүн айталы ошо балдардын режимин кантип түзүш керек деп, мына ушул ар бир ушул темага карата өзүнчө окуу китеби бар. Ошол балдардын режимин кантип уюштуруш керек, өзүңөрдү кантип ошол түйүндө коопсуз алып жүрүш керек, ошол паролдорду же сыр сөздөрдү кантип ойлоп табыш керек деген сыяктуу окуу китептер орус тилинде дагы өтө көп. Мен да өзүм аларды топтоп туруп анан кийин силерге жөнөтөм. Андан тышкары менде дагы кыргыз тилинде дагы сабактар бар. Аларга менин шилтемелерим жок. Алар эч кайсы жерге жайгаштырылган жок. Ошондуктан алардын баарын бир жерге жайгаштырып туруп, анан силер менен бөлүшсөм болот деп ойлойм. Ал эми
тема боюнча айта турган болсок, мен реалдуу, мен виртуалдуу деген теманын тегеринде айта турган болсок, бул ошол балдардын өздөрү кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарып абдан маанилүү болуп саналат. Айталы, мугалим социалдык тармактар жана социалдык тармактарда ойноо же көчөдө ойногон пайдалуубу деген нерсе боюнча анын плюстары менен минустарын өздөрү же оң жактары менен терс жактарын өздөрү жазышсын. Ошол оюндар боюнча да алар да кандайдыр бир жыйынтыкка келип атат да, ал тобокелдиктер көп экендигине деле көңүл бурушу керек. Анан ошол бала өзү бир жыйынтыкка чыгып келгенден кийин ал көбүнчө көчөдө ойной баштайт, азыраак ойной баштайт өзү дагы. Анан сыртта ойногондон жакшы жактары кайсы, же компьютерде ойногондон жакшы жактары кандай деген суроого баланын өзү жооп бергенден кийин ал ошо жүрүм-турумуна сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Zoom аркылуу же реалдуу түрдө сабакка катышуу кандай экендиги туурасында балдардын пикирин билип, аларды багытташ керек. Баягы адамдардын көзмө көз баарлашуусу эмне үчүн маанилүү, ошол виртуалдык дүйнө аркылуу эмес экендигин, же болбосо адамдар менен өздөрү баягы жолугуштуруу кандай маанилүү экендигине көңүл бурдуруп, ошо балдардан сурасот. Мисалы, мен өзүмдүн балдарымдан сурайм, мисалы, сага канча убакыт керек муну ойнош үчүн деп сурайм. Анан алар эч убакта менден көп айтпайт, мен айткандан көп айтпайт да. Мисалы, адам балдарыбыз өзү да, мисалы, анан же болбосо сен эгерде сен уктардын алдында ойносоң, анан сага зыянбы же зыян эмеспи деп баладан өзүң сурасаң, жакшы уктайсыңбы, начар уктайсыңбы деп баланын өзүнөн сураш керек да. Дайыма ошо баланын өзүнүн чечими катары айтса жакшы деп ойлойм да. Анан эгерде ал аны билбесе, анда ошол тууралуу маалыматты табышын өтүнсөңөр болот. Бүгүн мисалы дагы бир ыкмалардын бири, абдан көп ата энелер өзлөрүнүн балдарына убакыт бөлгөнгө убактысы жок болот, мугалимдерге жүктөп коет балдарын. Ошол нерсе дагы көңүл бура турган актуалдуу маселелердин бири да, ошо ата энелерди ошол маселеге катыштыруу. Жана мугалимдер кандай нерсени кандай жатышкендикте жатышып атса дагы, эгер үйдө дагы ошол нерсе улантылбаса, албетте ошо баланын өзгөрүшүнө жана кандайдыр бир натыйжаларга жетиши оңой эмес болот да. Анан көп жолу ошол ата энелер мына ушул темага кантип катышса болот эле, ошол санариптик медиа сабаттуулук боюнча. Жана ошондой эле бул абдан маанилүү нерсе, ошол ата энелерди да ушул маселеге катыштыруу. Эдуард, мен да суроо берип коеюн дедим эле. Галина Сергеевна, албетте сиз дагы өзүңүз жыйынтык чыгарсаңыз жакшы болот эле деп ойлодум эле бүгүнкү иш чаранын. Биринчиден чоң рахмат. Анткени сиз абдан көп аспектилерге көңүл бурдуңуз, чыганагадан медиа сабаттуулукка байланыштуу гана эмес, конкреттүү түрдө конкреттүү эмнелер аткарылып аткандыгы туурасында да бир чоң баяндама жасап бердиңер. Кайсы багытта иштесе болот дегенде, мен өзүм ушул түздөн түз ушул окуу процессин уюштурууга байланышкан адамдар менен иштегендиктен, кыскача сиз кеңеш берсеңер жакшы болот эле. Мисалы үчүн, ошо бир сабактан берген мугалим болсо, айталы балдар менен иштеш керек деп атабыз, ата энелер менен иштеш керек деп атабыз. Бирок ошол мугалим эмнеден башташ керек өзүнүн ишин? Айталы, ошо бир сабактан сабак берген боюнча, мисалы үчүн математика мугалими, химия, адабият мугалими үчүн анын өзүнүн окуу процесси бар, так белгиленген убактысы бар. Ошондуктан анын ошол кадимки жумушуна мына ошол медиа сабаттуулук боюнча аспектине кантип камтыса болот, кантип аралаштырса болот. Айталы, мектептин директору өзүнүн ишин эмнеден башташ керек? Баягы алгачкы кеңешиңизди берсеңиз, баягы кантип ушуну жүзөгө ашырыш керек? Анткени баардыгы шыктанып эле отурат негизи бул зарыл экендигине, бирок кантип, эмнеден башташ керек ишти? Менимче бул суроо жыйынтыгын чыгарып атат окшойт да. Ошо мен бүгүнкү айтып аткан нерсенин жыйынтыгын чыгарган нерсе деп айтсак болот го, мына практикалык кеңештер деп. Мен бир 3 сунуштама берет элем. Айталы, биринчиси талкуулоону уюштуруу, ар бир сабакка сөзсүз түрдө уюштуруу. Айталы, мына ушул ар бир сабакты өткөндөн кийин силердин пикириңер кандай деп суроо, кандай деп ойлойсуңар деп суроо. Силерге бул кандайча таасир этти деп, анан кандай чечимге келдиңер деп алардан суроо, башкача айтканда талкуулоо процессин уюштуруу ар бир сабактын жүрүшүндө. Экинчиси
ал жерге суроо жоопторду сөзсүз түрдө суроо жооптор үчүн убакыт калтыруу, кандай сабак өтсө дагы ошол сабактын аягында, ортосунда дайым суроо берүүнү уюштуруш керек да. Ал эми ошол сабактагы окуучулардын өздөрү ошол мугалимге суроо берсе жакшы болот деп ойлойм да, анткени балдарыбыз суроо бергенди үйрөнүшү керек. Андан тышкары айталы, мына ошол көп күч аракет жумшабастан эле ошол жана жаңылыктарга көңүл буруу да. Башкача айтканда, жаңылыкты талкуулоого дагы 5 мүнөт убакыт бөлсө жакшы болмок деп ойлойм. Ар бир ошол сабак боюнча. Мисалы, география темасы боюнча бир жерде жер титирөө болсо, ошо боюнча алар эмне билими бар, эмнелерди билет, сабактан эмнелерди алды эле, ошол тууралуу кандай маалымат алды эле деп талкууга балдарды аралаштырган жакшы да. Географияда биз мындай аябай мен дайыма географиядан 4 алчумун, өзүм мыкты окусам да, анткени мен үчүн аябай татаал предмет болчу, анткени ал жерде дайыма бир кызыктай бир нерселерди эле айта берчү да. Ал эми жаңылык болсо, жаңылыктарды талкуулоо ошо балдарга айталы жалпы дүйнөдө баардык ушул билимдер керек боло турган дүйнөдө жашайбыз экенди түшүнүш керек болот да. Ошо балдарыбыз ошону түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ал эми үчүнчүсү, көбүрөөк иш аракеттерди жумшоо менен кандай контентти түзсө боло тургандыгына. Мисалы үчүн география сабагы боло турган болсо, ошол үй тапшырмасы катары кайсы бир главаны же параграфты айтып бергиле эмес, аларга айталы видео баян жасагыла деп айталы. Ошо климаттын өзгөрүшү деген тема ичинде бир видео айтып бергиле деп, же өзүңөрдүн сөзүңөр менен ошол климаттын өзгөрүшүн бир видеодон айтканга аракет кылгыла деп, же болбосо ошол климаттын өзгөрүшү жөнүндө видео сабакты жазгыла десеңер, анан өзүлөрүнүн түшүнүгүнө жараша өзүнүн тили менен ошону айтып берсе болот. Же болбосо тарых сабагында. Ошол тарых сабагында мисалы келгиле көрө бүгүн биз ошол коммуникация каражаттарынын баяндары жөнүндө айталы деп, анан ар бир бала өздөрү бир кичинекей пост жазышы керек болот өзүнүн байланыш каражаты боюнча. Аны ким ойлоп тапкандыгы, анан кандай мүмкүнчүлүктөрү бар дегендей сыяктуу да. Башкача айтканда 3 аспект: суроолорду берүү, контентти түзүү, анан кийин үчүнчүсү ошо талкуулоону ишке киргизүү да. Башкача айтканда, ар бир предметке карата ошол адамдын өзүнүн андан аркы ойлонуп жыйынтык чыгара турган пропаганданын нерсеси эмес, ошол адам өзү үчүн бир чечим кабыл ала турган нерсе болуш керек да. Мисалы, мага айталы туура жооп жок деген жагат да. Келгиле талкуулап көрөлү, меники туура, сеники туура дебестен деп ошо талкуулоо ыкмасын колдонуш керек деп ойлойм. Көңүлүңөргө чоң рахмат. Менимче мен өзүмө дагы жазып алдым ушул кеңештерди, абдан маанилүү да. Бул ошол окуучу, мугалим бүгүн сабакка барып туруп эле көп нерселерге көңүл бурушу керек экендигин өздөштүрдүк десек болот. Мына ушул өтүп аткан темасын кантип талкуулаш керек экендиги жана ошол жаңылыктарды колдонуу. Мисалы, математика жаатында дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп атат, ушул математика жаатында же физика жаатында деп бир аз убакытты бөлүп ушул нерсени талдоодого аябай жакшы мүмкүнчүлүк берет. Ошо балдарга шыктандырыш үчүн, балдарга шыктандыруу үчүн сизге чоң рахмат. Мына ушундай практикалык сиздин ошол багытыңар үчүн бүгүнкү күндө. Чоң рахмат. Мен математика боюнча кошумчалап коеюн. Мына ошол Америкада математика мугалими ошол пандемия туурасында күндө балдарга жаңылыктарды айтып, ошол математика эмне үчүн керек экендиги жөнүндө пандемияга байланыштуу айткан. Мына бүгүн 80 өлкө азыр ушул пандемияга дуушар болот. Алардын ичинен 10 өлкө мына ушундай диагноз менен деп, башкача айтканда ошол тапшырмаларды дагы, математикалык тапшырмаларды дагы пандемияга байланыштырып берген. Мисалы үчүн, ошо алардын ичинден канчасы
ошо өлкөлөрдүн ичинде канчасы азиаттар, канчасы башкаларды, анан кийин математиканы билүү силерге маанилүү бекен ушул дүйнөдө өзүңөрдүн ордуңарды табыш үчүн деп айтканда, ошо реалдуу жагдай кандай экенин түшүнүш үчүн математиканын маанисин айтып берген. Чоң рахмат. Бул дагы бир жолу ошол бизди курчап турган сан арептик дүйнөнү жакшы өздөштүрүшүбүз керек экендигин көрсөтүп турат. Булар абдан кызыктуу учурларга көңүл буруп. Биз тараптан болсо бул билим берүү чөйрөсүн түзүшүбүз керек. Мына ушулардын баардыгын колдош үчүн биздин мугалимдерди, окуучуларды колдой турган чоң рахмат. Эдуард, сизге сөз. Чоң рахмат. Биз абдан кызыктуу дискуссия болду. Уруксат берсеңиздер. Мен да практика жүз түзүлүп аткандыгын көргөм, жана сынчыл ой пикирлери кантип жаралгандыгын билем. Азыр силерге көрсөтүп берсем, бул мындай бир түшүнүк бар. Келечекте долбоорлоо деген жана форсайт деп аталат. Жана аны эң бир актуалдуу көйгөйлөрдүн бири бул Бишкек шаарындагы ыш маселеси. Башкача айтканда, ошол 5-6 класстардан баштап мектептерде айрым убактысын ушул көйгөйгө бурганга аракет кылып атышат. Ошо балдар өздөрү бир көйгөйдү талкуулап, бир чечим чыгаруу үчүн. Жана ошондой эле бул жерде кандай технология колдонулушу мүмкүн айталы университеттерде, илимий изилдөө институттарында бардык ушул гипотезалар, бардык чечимдин варианттары андан кийин мамлекеттик деңгээлге көтөрүлөт жана ал жерде ушул чечимдин 10 вариантынын ичинен 3-өө тандалып алынат. Башкача айтканда, балдар ушундай конкреттүү күнүмдүү көздөрдүн тапшырмалары чечүү үчүн абдан көп материалдарды колдонушат жана ушундай жол менен дискуссияларды жүргүзөт. Бул жерде Галина Сергеевна мына ушул форсайттын технологияларына да көңүл буруш керек жана кайсы бир элементине мына ушул нерсени мектептерден колдонсо да болот. Биз Гүлнурга ыраазычылык билдиребиз мына ушундай кызыктуу маанилүү дискуссия туурасында сөз кылып бергендиги үчүн. Достор, баарыңыздарга чоң рахмат. Биз сиздерди кийинки жумада дагы күтөбүз. Кийинки презентациябыз бул вебинар математиканын сабаттуулукка багытталмакчы, арналмакчы жана жакынкы учурда жана мен сиздерге белгилеп кеткендей эле кибер коопсуздук жөнүндө маселеге көңүл бурмакчыбыз. Жана ошондой эле жеке маалыматтарды коргоо боюнча маселеге кайрылмакчыбыз. Жана алдыда бизде абдан көп кызыктуу да темалар бар. Биз менен чогуу болгоnuңдар үчүн ыраазычылык билдирип койгум келет. Бардык жазылып алынган нерселерди көрүп чыксаңар болот. Гүлнур сиздерге убада кылган материалдардын баардыгын силерге таратабыз жалпы чатка. Андан кийин албетте мына ушул иш-чараны да репост жасасаңар болот жана ошол шилтемелерден колдонсоңор болот. Баарыңыздарга чоң рахмат катышканыңар үчүн, убактыңар үчүн. Жолугушканча жакшы туруңуздар, жакшы калыңыздар.